Жалал Абад облусу боюнча 8 марттан тарта 49 жаран айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган. Маалым болгондой, жол кыймылын тескеген инспекторлор жаңыдан күчүнө кирген мыйзам менен иш алып барып, 78 айдоочуга чаралар көрүлгөн. 8 марттан тарта мыйзамдын өзгөрүү боюнча маса абалында башкарган айдоочулар 78, анын 77си сотко жөнөтүлгөн. 49 айдоочу айдоо укугунан ажыратылган. 8 айдоочу камакка алынган. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери жол эрежесин бузган 19509 айдоочуга административдик протоколдор толтурулган. Алардын ичинен белгиленген ылдамдыктан ашуу боюнча 5208 айдоочу, спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарган 369 айдоочу, уруксаты жок унаанын айнегин караңгылатылган 88 учур, унаа башкарууга тиешелүү документтери жок 413 учур орун алган. Ал эми өлкө аймагы боюнча акыркы 3 айда жол эрежесин 234303 айдоочу бузган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Айдоочуларга жол кыймылынын эрежеси тууралуу мыйзамга ылайык айып пул салынып, мамлекеттик казынага 119 миллион сомдон ашык каражат өндүрүлгөн. Алардын ичинен коопсуз курун тагынбай айдаган айдоочулар 72159 айдоочу аныкталып, автоунаа каражатын тиешелүү документтери жок айдаган 3312 айдоочу аныкталып, ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочулар 29912 айдоочу аныкталып, жол жээгиндеги жол белгилерине баш ийдеген 88544 айдоочу аныкталып, маса абалында унаа каражаттарын айдаган 3285 айдоочу аныкталып. Айып пулдарды төлөө системасы башкы прокуратурага өткөндөн бери мамлекеттик казынага түшкөн акча көбөйгөн. Бул боюнча башкы прокурор Курманкул Зулушев Жогорку Кеңештин депутаттарына отчет берип жатып билдирген. Анын айтымы боюнча өткөн жылы жол эрежесин бузган айдоочулардан жалпы 1 миллиард 748 миллион сом түшкөн. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.